арасында биз көптөн бери күткөн айкүр чүкө оюндары боюнча ачык чемпионаты, Кыргыз Республиканын ачык чемпионаты башталды. Буга 7 область, 5 шаардан бардык 12 команда келди. 5 түр боюнча таймаш болот. Булар 2 түргө бөлүнөт. Бирөө кыймылдуу оюндарына бул 3 тапан кыйыр кийет. Бул кыймылдуу оюндарга. Ал эми акыл оюндары бар, акыл оюндарына келгенде канталамай топчукө, анан кийин жаңы жазылып бүткөн, өзүн жазган көчмөн оюну. Кудай буюрса азыр биринчи этабы башталып атат. Биз ойлоп атабыз, оюнчулар бул биринчи жолу чемпионат болуп аткандан бул оюнчулар көпчүлүгү анчалык бийик деңгээлге жете элек экен да, даражасы. Анткени бул унутулуп калган оюн болуп атпайбы? Ошон үчүн унутулбай, эл арасында жайылсын, балдарыбыз, кыздарыбыз жаман адаттан айрылып чүкө оюндарын ойносо экен. Ата менен эненин, бала менен кыздын ортосу алыстап калды да, булар жакындатуучу, тарбия берүүчү оюндарда. Илгертеден кыргыз элибиз ушу тарбиялап, кыздарыбыз, балдарыбыз чүкө оюндары менен кичинекейинен тарбиялап келген да. Отуруп алып, коңшусун чакырып, эт тасып коюп туруп, анан ошо канталамай деген оюндар, топтош оюндарын ойноп, анан бири-бирине болгон талаптарын аткарып, берде коңшу менен коңшу болгон мамилени көрүп, бала ошондой кылып мамиле кыла баштаганда, сый мамиле кылууду үйрөнгөн да. Атага болгон сый, урмат, балага болгон сый, урмат, энеге болгон, ушунун баары ошол жерде кымтылганда, бул мамлекеттин башталышындагы бизде ордо деген бар айта, ордо деген бар. Ошонун башталышы ушу чүкөндөн башталат да. Ошол чүкөлөрдү үйрөнүп келтирген ордого өтүп кеткен. А кыздарыбыз болсо илгериликке, сайма сайганга, үй турмушуна тыкан болуп барган жеринде ата энесин уят кылбаганга үйрөнгөн да.